Көптөгөн адамдар Африка жөнүндө жетиштүү деңгээлде биле беришпейт. Бирок материк тууралуу дүйнө таанымын кеңейтүүнү же бул укмуштуу континентке саякаттоону каалашат. Дүйнөдө көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышында Африка, андагы мамлекеттер, элдер жана жаратылышы тууралуу айтып беребиз. Африка Евразиядан кийинки эң ири материк. Экватор дүйнөнүн бул бөлүгүн дээрлик ортосунан кесип өтөт. Жер ортолук жана Кызыл деңиздердин түштүгүндө, Атлантика океанынын чыгышында жана Инд океанынын батышында жайгашкан континент. Аянты 30,3 миллион чарчы километр, же жердин жалпы аянтынын 20,3%-ын түзөт. Африканын аймагында 55 мамлекет бар жана арал мамлекеттерди кошкондо 63-кө жетет. Алардын көбү узак убакыт бою европалык мамлекеттердин колониясы болуп, 20-кылымдын 50-60 жылдарында гана эгемендүүлүккө ээ болушкан. Ага чейин Египет, Эфиопия, Либерия жана Түштүк Африка эгемендүү болсо, 20-кылымдын 90 жылдарына чейин Түштүк Африкада апартеид режими, дискриминациялык тартиби өкүм сүргөн. Элдин саны 960 миллион адамды түзөт. Африка аталышын байыркы Карфагендин тургундары шаарды курчап турган аймакка беришкен. Римдиктер бул жерлерде өздөрүнүн провинциясын түзүшкөндө бул аталышты сактап калышкан. Кийинчерээк бул континенттин бардык белгилүү аймактары анан континенттин өзү деп атала баштаган. Материктин өзгөчө чекиттери түндүк Кейп эль Абиат, түштүк Ийне тумшугу, батыш Алмади Кейп, чыгыш Кейп Рас Хафун. Африка эң ысык континент, башкаларга караганда көбүрөөк жылуу жана күн узак тиет. Экватор Африканы дээрлик ортосунан кесип өтөт. Ошондуктан экватордон башка бардык климаттык зоналар эки жолу кайталанат. Субэкватордук, тропикалык жана субтропикалык Гвинея булуңунун жана Конго бассейнинин жээктерине таандык. Экватордук аба ырайы жыл бою жогорку температура жана жаан-чачындын көптүгү менен мүнөздөлөт. Ички суулар Африкада бирдей эмес бөлүштүрүлөт. Дарыянын тыгыздыгы жана дарыялардын сулуулугу экватордон тропикке чейин азайып, жаан-чачын менен аныкталат. Тропикалык курда дарыялар дээрлик жок. Африканын көпчүлүк дарыяларында жамгыр суулары бар. Алар негизинен тайыз, бирок көптөгөн босоголор жана шаркыратмалар кездешет. Дарыялардын көпчүлүгү Атлантика бассейнине жана ички агым аймактарына таандык. Инд океанынын бассейни кичинекей аймакты ээлейт. Материктин эң узун дарыясы жана дүйнөдөгү эң узун дарыя Нил. Ал бүт материкти аралап агат. Материктин эң толук суусу деп Конго эсептелет. Ал экватордук курда жаан-чачын көп болот. Конго Атлантика океанына куюлат. Нигер жана Замбези дарыяларынын узундугу 4160 километр жана 2660 километр. Африканын 3 жана 4 дарыялары. Африка континентине кызыкпаган адамдар да Лимпопо дарыясы жөнүндө бир нече жолу уккан болушу керек. Ал Корней Чуковскийдин жомоктору менен баарына тааныш. Ошондуктан көпчүлүк аянты жомоктогудай жер менен байланыштуу. Чындыгында мындай дарыя Африкада бар жана анын экинчи аты Крокодил дарыясы. Анткени анын жээгинде аллигаторлор бар. Көлдөрдүн көпчүлүгү материктин чыгыш бөлүгүндө жайгашкан. Алардын ичинен Танганьика дүйнөдөгү эң узун таза суу көлү. Ал эми Виктория көлү материктин эң чоң көлү. Судандагы Чад көлү жыл бою аянтын жана контурун өзгөртүп турат. Экватордон Африканын түндүгүндө жана түштүгүндө канчалык алыс болсо, тропикалык аба ошончолук кургак, жаан-чачын аз. Континенттин эки бөлүгүндө тең саванналар тропикалык чөлгө жана жарым чөлгө айланат. Материктин түштүк бөлүгүндө Намиб чөлү үстөмдүк кылат. Бирок ал да дүйнөдөгү башка чөлдөр да аскалуу, чополуу жана кумдуу чөлдөрдөн турган Сахара чөлүнүн улуулугун салыштыра албайт. Сахарада жылына жаан-чачындын көлөмү 50 мм ашпайт. Бирок бул жерлер жансыз дегенди билдирбейт. Флора жана фауна абдан аз, бирок ал бар. Өсүмдүктөрдүн ичинен склерофиттер, суккуленттер, акация сыяктуу өкүлдөрүн белгилей кетүү керек. Оазистерде курма өсөт. Жаныбарлар кургак климатка көнүшкөн. Кескелдириктер, жыландар, ташбакалар, коңуздар, чаяндар көпкө чейин суусуз жүрө алышат. Сахаранын Ливия бөлүгүндө дүйнөдөгү эң кооз оазистердин бири жайгашкан. Анын борборунда чоң көлү бар. Анын аты түзмө-түз суу энеси деп которулат.
Токойлор саванналарга алмаштырылат. Алар өз кезегинде тропикалык чөлдөр менен чектешет. Материктин эң чоң аянтын ээлеген саванналар жана чөлдөр. Ыракы түндүк жана түштүк катуу жалбырактуу токой жана бадалдар зонасы. Түштүк жана чыгыш Африкада көптөгөн коруктар жана улуттук парктар бар. Алардын ичинен эң белгилүүлөрү Серенгети, борбордук Калахар коругу. Экватордун аймагында нымдуу экватордук токойлор жайгашкан. Саванна уникалдуу жана жапайы жаныбарларга бай. Бул жерде көптөгөн канаттуулар жашайт. Фламинго, төөкуш, марабу, пеликандар жана башкалар. Бул чөп жегичтердин көптүгү менен таң калтырат. Буйволдор, антилопалар, пилдер, зебралар, жирафтар, бегемоттор, кериктер жана башка көптөгөн нерселер. Алар арстандар, илбирстер, гепардтар, чөөлөр, крокодил сыяктуу жырткычтардын да азыгы. Бананоидтер көкүк түркүмүнүн канаттуулары. Алар Африканын аймагында жашашат жана мөмө жемиштер менен азыктанышат. Аталышына карабастан, бул канаттуулар банан жебейт. Геологиялык түзүлүшү боюнча Африка негизинен Кембрийге чейинки платформа. Анын фундаменти Нубия Араб, Ахаггар, Ригибат жана башка калкандарда жер бетине чыгып жатат. Африканын түндүк батышындагы Атлас тоолорунун ички бөлүгү жана материктик түштүгүндөгү Кап тоолору Герцин, ал эми Атлас тоолорунун түндүк тармактары Альп бүктөлүүлөрүнө таандык. Дүйнөлүк маанидеги кен байлыктары алмаз түштүк жана батыш Африкада, алтын уран түштүк Африкада, темир алюминий батыш Африкада, жез, кобальт, бериллий, литий негизинен түштүк Африкада, фосфорит, нефть, табигый газ түндүк жана батыш Африкада бар. Африкада майда арал мамлекеттерди кошкондо 63 өлкө бар. Ири өлкөлөрү Алжир, аянты 2.381.740 чарчы километр. Андан кийинки катарда Конго Демократиялык Республикасы, Судан, Ливия жана Чад мамлекети турат. Эң бай өлкөлөр Экватордук Гвинея, Сейшел, Маврикий, Габон, Ботсвана. Калкынын саны боюнча эң чоң өлкө Нигерия. 2018-жылы калкы 189.559.502 адамды түзөт. Эң кичинекей өлкө Сейшел Республикасы. Эң жакыр өлкөлөр Борбордук Африка Республикасы, Бурунди, Конго Демократиялык Республикасы, Либерия, Эритрея. Экономикалык жактан эң өнүккөн өлкө Экватордук Гвинея. Нефть жана газ кендери жигердүү иштетилет. Бул экономиканын өсүшүнө түздөн-түз таасирин тийгизет жана бүтүндөй мамлекеттин өнүгүшүнө алып келет. Пайдалуу кендерге эң бай өлкө Түштүк Африка Республикасы. Республикада мунайдан, жаратылыш газынан жана бокситтен тышкары пайдалуу кендердин дээрлик баардык түрлөрү казып алынат. Эң бийик тоолуу өлкө Эфиопия. Анын дээрлик баардык аймагы Эфиопиянын бийик тоолорунда жайгашкан. Эң сулуу уруу Намибиядагы Химба уруусу. Эң сулуу аялдар денелерин боеп, импровизацияланган сырьеодон зер буюмдарын, татаал баш кийимдерди жасашат. Эфиопиядагы Сурма жана Мурси урууларынын аялдары эриндерине тарелка тагынышат. Түштүк Африкадагы Амандебеле уруусунун аялдары мойнуна обруч тагынышат. Африка боюнча эң кыска адамдар 144-150 сантиметр бийиктиктеги пигмейлер, бою узундар Танзаниянын Масаилар жана Борбордук Африканын Тутсилер уруусу. Алардын бойлору 2 метрге чейин жетет. Континентте 2000 тилде сүйлөшөт. Африкалыктардын 50%га жакыны 25 жашка чейинкилер. Демографиялык тенденцияларга ылайык Африканын калкы 2050-жылга чейин 2 эседен ашык көбөйүп 2,3 миллиард адам түзөт. Африка дүйнөдөгү эң жакыр жана эң начар өнүккөн континент. Бардык Африка өлкөлөрүнүн жалпы ички дүң өнүмү дүйнөлүк ички дүң өнүмүнүн 2,4% гана түзөт. Африкалыктардын 40%га жакынынын орто билими жок.